Бул жерде ар бир таш, ар бир дарак тарыхты сүйлөйт. Баткен эмгекчил адамдардын, жаратман дыйкандардын жери. Ар бир таң ушул жерде үмүт менен башталып, күн бою эмгек өкүм сүрүп, ар бир кеч намыс менен бүтөт. Кадамжай району дыйканчылыгы менен атагы алыска кеткен берекелүү аймак. Жергиликтүү эл күн менен кошо ойгонуп, кет менен кармап талаа иштерине жөнөйт. Ошол эмгекчил адамдардын бири Айрыбас айылынын тургуну биздин каарманыбыз Руслан. Бизде ушундай сезонда эртеден кечке ушинтип башталып дыйкандардын иш күнү улантат. Бүгүнкү күнү башталып калды, ишчилер келип, Кудайга шүгүр. Шуларды караштырмай, Кара тедирели. Үлгөнбүч навычоктор экен үйрөтүп калганды. Кароочулукта эле ушул бассейнге суу толтур дегенде эле ушул бечара. Бул ким? Бул Мадумар деп биздин брачкалардан болот. Анын да бул жерде 30 соткадай жерде бар. Ошо ортодогу ошонуку. Бул эми келди тиргени. Ошол бир туугандар биригип ынтымак болгондо гана ийгиликке болот экен да. Ынтымак болуп, бирине бири түшүнүп, кээ бир жерде уступкага барып, эме кылганда ийгиликке жетет экен деп койдук да. Анан эртеңки келечегибиз дальше көрүнбөсө дагы ар кадам таштаган сайын кийинки кадамыбыз ачыла берет экен, көрүнө берет экен. Жаңы адамдар менен таанышып, жаңы связдар пайда болуп, мүмкүнчүлүктөр пайда боло берет экен күн сайын. Эч нерсени билбейм, кандай болот экен деп ойлонбой эле кадам сала бериш керек экен да. Караңгыда кетип бараткандай эле да булчу. Биринчи тепкичтикке бут койгондо экинчи тепкич көрүнөт го бир аз. Ошондой болуп эле. Мындай алып караганда бул мындай эле дыйканчылыкта көрүнүшү мүмкүн, бирок бул деле бир жашоонун образы болуп калат экен да. Мисалы, көңүл буруп, мисалы, үй бүлөңдү кандай жакшы көрөсүң, аларга кандай мээрим бересиң, баардык керектүү нерселерин алып берип, колдон келишинче жоопкерчиликти мойнуңа аласың го, ошондой эле нерсе да булчу. Дыйканчылыктагы бул ошо чоң үй бүлөлөрдү багып атпайбы ошонун тиричилиги менен. Менде азыр башка ишим жок да, мисалы, өкмөттө иштебейм, башка эч кандай доходум жок. Бар фокусум ушул жака бурулган. Бул аймактарда буга чейин суу тартыштыгынан улам жер толук кандуу колдонулбай келген. Жүздөгөн гектар аянттарды куурай каптап жаткан. Каарманыбыз үлүш жерин иштетүүнү чечип, алгач алдыңкы агрономдордон билим алып, заманбап ыкмаларды колдонуп, эң башкасы суу көйгөйүн да чечүүнүн жолун тапкан. Натыйжада кулпунай өстүрүп, айылдаштардан жерди туура пайдаланса, ал дагы пайда алып келе турган ресурс экенин далилдеп жатат. Бул чымчыгам адамдардан акылдуу экен. Өт пышыра койбой эле түнү күнү ууруйбуз, барыбыз жепке тутат. Эрте менен 5те келишет. Сиздерден эрте келип. Кеч шамда келишет. Ушундай келип туруп, сеткага конот, ошо арага кирип кетет. Өйдөгө чуркайсын, ылдыйга чуркайсын. Алардан акылдуу болуп калыптыр. Бул жерде эң улуусу менмин. Бул биринчи пышат экен, дагы кичине элге акча болуп калат экен. Буну кайра тийип кое албайсың, үздүңбү мажбур бересиң айткан сенасыга. Минус дагы ошол да. Үздүңбү сатасың мажбур, айткан сенасыга бересиң да. Анын аркы малың болсо, шарт үйгө апарып байлап коесуң. Кийинки клиентти күтүп жата бересиң. Ошол жагы минус плюс жагы ошол. Дыйканчылыкта эң маанилүү эмне экен? Чыдам. Анан алдыга умтулуу, билим алуу. Кулпунай мындай өстүргөндө кулпунай өстүрүш өзү бир наука болуп калат экен. Питаниялардын түрү көп, защита дарылардын түрү көп.
көчөттөрдүн түрү көп. Аларды ар биrini билип, кайсыл убакта кандай кылыш керек аны билиштин өзү өтө оор маселе экен да. Биз өзүбүз аны да толук билбейбиз. Күзү менен карап, жаш баладай анан эрте жазда урожайын алып, кийинки күзгө чейин дагы да жыл бою ушу менен жүрүш керек да. Бир ай эле урожай берет анын арасында. Бир ай эле мындай киреше алып келет да. Көпчүлүк чыдабай эле экономдойм дейт, бирок урожайга келгенде ошол 2 эсе минус болуп атпайбы? Питаниядан экономдойм дейт. Башкасынан иш күчүнөн экономдоп өзүм кыламын дейт. Үлгүрбөй. Кирешеге алып келгенде, урожайды топтоого алып келгенде уже ал 2 эсе болуп чыгып кетип атат. Ошондуктан өзүмө кылам деп 500 сом, 1000 сом акча төлөп эле бирөөнү иштетип, өзүм мындай контролдоп сырттан жүрүш керек экен да. Ошону түшүнүп атабыз. Тем более мына массага чыгып атканда, көбүрөөк жерди көбөйткөндөн кийин обязательно иш күчүнү көбөйтүп, өзүн просто контролдоп, менеджментке өткөрүп бериш керек деп коет го. Ошондой эле да. Сырттан контролдосо, а так адам нервтен да, немеден да чарчап калат экен тез эле. Былтырлары полный өзүбүз бугорду өзүбүз тартып, көчөттөрдү өзүбүз өстүрүп, аны алып келип тиккен да өзүбүз, ошентип кыйналып жүргөнбүз да, өзүбүз кыйнапчы. Мисалы, бул жерде эмес, наркы полябызда көчөттү өзүбүз даярдап, өзүбүз тиги баштап, наркы башынан баштап, аягына чыгып тиги бүткөнгө чейин 1 ай өтүп кетчү да. Анын урожайда уже разница билинип калат. Биягынан жакшы берет, барып акырындагы уже урожай жок эле да, кеч тигилип калган. Бусамар апа 3 уулу жана 2 келини менен күн алыс берекелүү талаага чыгып, кулпунай жыйнайт. Балдар унаа айдап, оор кутуларды ташыса, апа келиндери менен ар бир мөмөнү кылдаттык менен иреттеп, көлөмүнө жараша атайын кутучаларга салышат. Чоңдору бөлөк, кичинелери бөлөк. Болуп, мына жашыгын тартып, таразага коюп, 3,5 килограмм кылабыз. 1,5 килограмм неме таразага кетсе, 3 килограмм таза болот да. Кайсы ишти болсо дагы баштарда ниети туура кылыш керек да. Ого чейин балдарым дагы, өзүм дагы миграцияда жүргөнмүн. Ошол жакта жүрүп эле ойлойт элек да, үйгө барсак, өзүбүздүн элибизде ушундай иштерди кылсак деп ойлойт элек. Ошо Кудайым насип кылып максаттарыбыз орундалып атат. Айылыбыз дагы кыз келиндерди иш менен аз болсо да камсыз кылып атабыз. Москвада жүрдүм. 8 жыл миграцияда жүрдүм өзүм. Балдарым кичинелигиде жүрүп, ошол жакта иштебеген ишибиз дагы эле калбады. Ресторандарда, посудада иштедик, уборкада, кийин магазиндерде иштедик. Ошентип жүрдүк да. Жакшы, олорго дагы ыраазымын. Рызкыбызды ошол жактан неме кылып үй-жай кылдык. Шарттар болуп атат. Мурда жер өзүн актабайт деп эч ким эгин кылбайт эле. Жерлер жат, жо бекер. Азыр бардыгы эгип, тигип дегендей. Биз алып келип тиккенден кийин уже адамдар ойгонуп баары чыгып, мына жакта да уже полялар көбөйүп кетти. Ар түрдүү эгиндерди, өрөндөрдү сээп. Буга чейин ушундай чаңы чыгып эле жаткан мындай чөп болду эле. Чөптү эле кыйрап чыкчу эмес. Адамдар жайлоо кылып эле малдарын жайып, койлорун жайып эле жүрүшкөн. Бул жака дагы 3 гектар болот буюрса. Тиякта дагы 1 гектардай бир баке сыкылабыз атат. Ал мына ушу полянын наркы чегесинде. Бир күндө 1 фуран чыгарып турган кылып объем кылайлы деп атабыз. Ошентип, иштелбей жаткан жерлер кайрадан жанданып, талаалар эмгекчил дыйкандарга толуп баштаган. Бүгүн 800 килограммдай майдасы менен кошкондо 8 килограммдай чыкса керек. Чыгат деп ойлоп атабыз азыр. Башында 400дөн аш өйдөр ак башталган. Азыр эми 200гө түшүп калды негизи. Ошондо дыйкандар көпчүлүгү планканы бийик коюп алып, азыр 200гө түшсө дагы недовольный болушуп, нааразы болушуп атпайбы? Былтыр башталып атканда ошондо болгон, э? Былтыр башталып атканда 250дөн башталган да ба. Быйыл аягына бүтөйүн дегенде ошондой сene болот атпайбы? Ылык, ысык жерлердин преимуществобуз эрте бышар,
эң эрте бышар. Анан аны дагы үстүнө жаап же балаган кылып үстүнө эртерээк бышырыш экен да. Жакшы баага айлашабыз. Анан бири-бирибизге тоскоолдук жаратпайбыз да. Бул жак түгөгөндө уже Бишкек жак бышар. Ал жактын баасында мисалы азыр бизде баа түшүп кеткенден кийин ал жака деле ошол баа барып атпайбы? Мына бүгүн кабар беришип атпайбы? Ал жака мына Баткендин түштүктүн залакасы тип арзан болуп кетип атат. Ошондо биздики түгөгөндөн кийин алар башталса, бири-бирине мешетип очерет менен Бишкектики бүткөндөн кийин көл башталса болуп, жакшы сценада кете берсе, умуттуу элем ошого Баткендики негизи түштүктүкү эртерээк бышырып, эртерээк бүтүргөнгө аракет кылыш керек экен жакшы баа менен. Көбүрөөк профессионалдуу немелер менен аппараттар менен иштегенге аракет кылышыбыз керек экен да. Анализдер, суудун, жердин, питаниялардын pH, эсе ошолорду полный контролдош керек экен да. Ошону азыр эми билип атпайбыз биз. Башында примерно эле на глаз эле кылып атканбыз да баардыгын. Колпунай бир тергенде эле мол түшүм бергени үчүн каарманыбыз экспорттоочулар менен сүйлөшүп, үйүнүн жанына кабыл алуу пунктун ачкан. Муздаткычы менен түшүмдү ташууга ылайыктуу унаа да уюштурулган. Орусияда иштеп жүргөндө Руслан бош убактысын текке кетирбей, ар түрдүү курстарга катышкан. Айрыкча джиу-джитсу боюнча машыгуу залына барып, көк белдемчеге да ээ болгон. Үйрөнгөн билимин айылдагы жаштар менен бөлүшүүнү каалап, эски маданият үйүн жаңылап, спортзал ачуу демилгесин көтөргөн. Бул ишти классташ достору менен бирге жасап жатат. Биз талаадан кийинки бошоп досторубуз менен келип, ушул жерде түнү менен болсо дагы колубуздан келишинче кичине өкмөт тарабынан бөлүп берген помещение бар ушул жерде. Анан балдар үчүн, жаштар үчүн, келечек үчүн деп кичине зал ачайлы, күрөш зал деп аракет кылып жүрөбүз буюрса. Колубуздан келишинче чакан ремонтторуну кылып өзүбүз. Бүгүн силер күбө болгондой кичине спортсмендерибизди мотивация бериш үчүн жаштарга плакаттарын илип, байрагыбызды илип, анан кичине раздевалкасын кылдык. Эртең бир-эки күндө маттарды алып келип төшөйбүз буюрса. Анан бир жуманын ичинде ачылышын кылабыз деген ойдобуз, планыбызда. Так, бул кылып аткан ишибиздин жаштарды туура жолго баштоо. Балким бул жерден дүйнө чемпиондорун чыгара албастырбыз, бирок бирөөсүн дагы туура жолго салсак, ал биз үчүн чоң ийгилик болот деп ишенебиз да. Анан биз үчүн ошол жетиштүү. Балким кийин бирөө чыгып биздин атыбызды айтып, ушулары баштаган эле деп эстейт. Бизден кийин билгөн бирөө бар, бирөө жок дегендей. Ошо аркабыздан из калтырайлы деп, жакшы иштерди жасайлы деп аракет кылып жүрөбүз буюрса. Москвада мигрант болуп жүргөндө карантин болду, коронавирус. Ошондо үйдө отуруп калганбыз 3 ай ишсиз. Ошондон отуруп алып, ар идеялар келет, тетрадка жазабыз, айылга барганда моюз зал ачабыз, мындай болобуз деп сүрөттөрүн тартып өзүбүздө план кылып, мечтать этип койгонбуз. Анан айылга келдик, кайтып келип, Парижде Олимпиада болбоду, ошону көрүп өзүбүздүн спортсмендерге болеть этип, анан ошол жерден эле өкмөткө кайрылганбыз, бизге мүмкүнчүлүк бергиле, ушундай шарт түзүп бергиле, иштеп берели, акысыз эле жаштарга деп колдон келишинче. Анан өкмөт дагы кайдыгер карабай бөлүп берди. Ремонттон жаңы чыккан здание болчу, бул маданият үйүбүздүн спорт залы да. Ошону колдон келишинче дагы бүтүрөйлү аракет кылабыз, ушундай немеде азыр абалда. Ошо Москвада жүргөндө бразильский джиу-джитсуга катышып жүргөнбүз негизи. Грэпплинг боюнча. Ошону бул жака да алып келип таратайлы, жаш балдарга үйрөтөйлү деген ой менен эле. Жаратман деп ошол бир жаштардан жакшы инсандарды жаратайлы, жакшы спортсмендерди жаратайлы деген ойдо. Жаратман деген өзү негизи кыргызда эң жакшы сөздөрдөн бири болуп атпайбы? Джиу-джитсу деп ошо спорт түрүбүз. Бул досторум постоянно группага кеттик залга ремонтко ашарга дегенде баары колунан келишинче колу бош келип жардам берет. Майда чүйдө иштерине өздөрүнүн убактын аябай. Аларга да ыраазымын, негизи ыраазычылык билдирем, баарына колдоп ушундай
чыгып берип турса анан биз да алдыга жыла беребиз буюрса. Бир учурда бул жерге 50ге чейин бала батат го дейм. Бул айылда только бокс секциясы бар азыр. Азыркы учурда уже 2012 жылдан бери эле бар. Сосед эмеде залда тренировка кылышат алар. Күрөш тармагында мына эми jiu-jitsu, эркин күрөш боюнча ушундай пландар болуп атат буюрса. Ата-энесинин сыймыктуу уулу, келинчегине татыктуу жубай, эки уулуна мээримдүү ата, айылдаштарына үлгүлүү инсан, өспүрүмдөргө багыт көрсөтүп келе жаткан Русландын ишине ийгилик каалап, бул берүүнү жыйынтыктайбыз. Sen de